Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөр. Баарыңыздарга ноокаттан салам айтабыз туугандар. Ноокаттын Калин айылынан бүгүнкү чыгарылышта Улук мырзанын акасы Мурат ака чоң бир өспүрүмдү таап келдим дейт туугандар. Ушул аттын азыр мүнөздөмөсүн алып берели. Ат чоң болгону менен бул жашат экен. Азыр баардык маалыматты Мурат акадан алып сурап беребиз. Мурат ака, ассаламу алейкум. Тынчсызбы ака? Жүрөсүзбү? Чоң ат таап келдиңиз ака? Аяктын аты экен? Россиядан келген. Россиядан келген. Аттын өзүн алдым. Бул бою канча чыгат экен ушунун? Бой 1.67. 1.67. Жашы кандай ошондо? Жашы 2 жашар. Кунан. Кунан экен да? Кунан. Мына достор, бир чоң эле бир аттын боюндай бар экен. Кунан экен. Азыр далил катары тишин дагы бир тартып коелу. Ака, тишин ачып бериңчи. Ошондо бул жазга бышты да? Жазга пишти, мына. Жазга Остон пишти тишин сүргөн. Бышты болот экен. Мына достор, бою 1.67 сантиметр. Бул атты качандан баштап үйрөтүптүр ака? Эми сизге келген азыр болсо керек, а? Мага келгеним 3-4 күн эле болду. 3-4 күн болду. Былтыр ушу минип үйрөтүп, жолго салып койгон экен, бирок чабыл элек да. Чабыл элек. Чабыш элек. Эми азыр тарбияга мына жолго салып, дагы миниш керек экен да буну, Буну дагы минип, жолго салып, тарбия кылыш керек. Шо. Ошон бул породасы кандай эми, белгилүүбү? Породасы полтяж. Полтяж. Аргын экен да? Мына достор, арт жагы алтын. Бир бастырып койчу. Баскандарын көрүп коелу. Ушундай полбан атты тарбиялап алам дегендер болсо, бери кайтарчы. Мурат аканын номерин мен жазып коем туугандар. Алдыда номерлер жазылуу. Калининге келип атты көрсөңүздөр болот. Уже така кагып коюштур, а? Такалатып коюптур. 4 казыгы таза экен. Буттары таза, иш жерде ишик-пишиги жок. Ишик-пишиги жок. Жок, бар жогу таза. Аттын жештери кандай экен, ден соолугу? Жештери жакшы. Коро. Коро, а? Коро. Бергениңи жей берет. Бергенimdi. Мына достор, чоң ат экен бирок. Ден соолугу жакшы. Аттын тактачы. Эки жакка буруп койчу. Оңго, солго, а? Азыр эми так. Мына тургандар. Жат тарбиялай турган чоң ат экен. Эгерде улактарга үйрөткөн болсо топтун ортосунда тура турган экен да, Кудай кааласа буну үйрөтүп, улак үйрөтүп алган адам болсо, келен ат болот да. Келен аты болот экен да. Мына баскан басын көрүп коюңуздар. Мурат ака, бунун баасын канча дейсиз? Баасыны ушу жакында $5000 деп койду. $5000. $5000. Дагы кеми болот? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшүү жолдору менен, а? Мына достор, кличка кандай? Кличка Акжал. Акжал эле. Кыргызча коюпсуз да? Мына туугандар, Акжал деген кличкалуу чоң аттын баасы $5000 болду. Андыктан туугандар, номерлер алдыга коюлду. Ушундай чоң ат алам дегендер болсо, жаш ат алып тарбиялайм деген биздин көрүүчүлөр, ар жактан көрүп жаткан биздин катталуучулар, экранга дагы жазып койдум канча доллар, башка түшүнүктүү болсун үчүн. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Соодага береке каалайбыз. Бир бастырып кой. Ушуну менен бүгүнкү биздин чыгарылыш соңуна чыкты. Көрүшкөнгө чейин достор. Бери.